Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы спорт көрөрмандары, биздин ММА көрөрмандарыбыз. Бардыңыздарды биз Рамазан айынын кирип келиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кармап жаткан орозоңуздар кабыл болсун. Жана ушул убакта биз интервьюларды кылып турууну туура көрдүк. Бардыгыбыз билгендей эле кыргызстандык Ражабали Шайдуллаев аттуу мушкерибиз азыр өтө мыкты чыгып келатат. Акыркы беттештеринин бардыгын аягына жеткирбей утуп атат. Бүгүн интервью алабыз. Ассаламу алейкум, Ражабали. Кандайсың? Иштериң жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Кармап аткан орозоң кабыл болсун. Акыркы бойлоруңду, беттештериңди көрүп атабыз. Ошол эми биз ал беттештерден эмес, сенин карьераң, сенин ошол балалыгың, карьераң башталганга чейин, балалыгың башталган ошо Жергеталдан баштасак, сен Тажикстандагы Жергеталда өсүп чоңойгонсуң да. Ооба, мен ошо Тажикстанда Жергетал районунда 2000-жылы төрөлгөм. Жергетал районунда мен ошо жаш кезимден спортко кызыгып, ошо Жергетал районунда айылда үйдө тренировка кылчумун. Кызыкчумун да ошо бойго. Мен да чоңойсом ушундай бир жакшы спортсмен болсом деп ойлойт элем да. Азыркыга шүгүр жакшы. Мен 2017-жылы Бишкекке келдим. 2017-жылы Бишкекке келип, Ишеналы Арабаева атындагы университетке тапшырдым. Ошол жерде окуп, анан кичине өзүм жайгашып алгандан кийин залдарды издеп, залга чыгып, анан Эрем спорт клубуна барып таап, ошол жерде Аскарбеков Эрали агай деген тренер менен жолугуп, ошол жерде Эрем спорт клубунда 3 жыл тренировка кылдым. 20га чейин, э? Ооба, 3 жыл Эрем спорт клубунда тренировка кылып, только ал жерде биз грэпплинг кылат элек. Грэпплинг, джиу-джитсу. Мушташчы эмессиң? Жок, мушташчы эмесмин. Ошого чейин грэпплингден турнирлерге чыгып, джиу-джитсудан турнирлерге чыгып, чемпионат Азиядан грэпплингден канча жолу биринчи орунду алдым. Комбат джиу-джитсуга чыктым, чемпионат Азиядан өттүм. Ошентип андан кийин 2019-дун аяктары 20 азыр ошо Ихласка келебиз. Ага чейин жана Жергеталдан баштап атыкпы? Ошол буга чейин сүйлөшкөндө сен ата-энең азыр Жергеталда экен, туугандарың бар экен. Ошол Жергеталда кайсы спорттон баштадың эле? Жүздө. Жүздөдөн баштагансың. Жүздө. Айылда бизде бир кичинекей зал бар эле. Ошо айылда только кышында тренировка кылат элек. Жазында мисалы бизде иш, жумуш кылып, кышында бекер болуп ошо залга барат элек. Ал жакта эми бизде для себя тренировка кылат элек. Өзү үчүн тренировка кылып, анан Кыргызстанга келип, жакшы тренерлер менен жолугуп, жакшы спортсмендер менен опыт алмашып. Мен ошо сенден интервью алганга чейин Жергеталдык кыргыздар жөнүндө окудум. Ошол Жергеталдык кыргыздардын жашоосу негизи эле кандай экенин да байкап көрдүм да. Ал жакта азыр кыргыздар көп элеби негизи? Анан тажиктер менен кандай мамиледе жашашат? Мындай оор эмеспи? Жергетал районунда азыркы учурда 60-65 миңге жакын кыргыз жашайт азыркы учурда. Ага чейин кыргыздар көп эле болчу. Азыркы учурда кыргыздар, этнический кыргыздар азыр мисалы Кыргызстанга, башка жерлерге көчүп кетишкен. Анан тажиктер менен болсо отношениябыз жакшы. Эч кандай бизге эч кандай эмес жок. Тууганчылык мамиле? Тууганчылык мамиледе эле жашайбыз, ооба. Мисалы биздин жакын кошуналарыбыз тажиктер, мисалы алар менен аласа берисе кылып, жакшы эле жашайбыз тажиктер менен. Анан дзюдого барып калдым дебедиңби? Негизи сен ата-энең да ал жакта экен, анан атаң бир спортко кызыгууну сага бергенби, же спортко ким алып барды эле, же ушул тең туштарыңар менен элеби? Мен спортто биздин туугандардан эч ким жок. Менин атам
атам өзү айтчу да, мен жаш кезимден бекер отургуча бир отжимание кыл же бой исчисления иште деп ушундай отуруп тур деп ушундай айтчу да постоянно. Анан ошо мен атам айтканды кылып, андан кийин өзүм байкелерим бар. Ошолор мен залга алып барып, ошолордун айынан ушундай спортко келип бардык. Аякта сендей болгон да чыга турган бир бекем балдар барбы? Жерге талдабы? Дагы Кыргызстанга келе турган балким. Бар жерге талдык балдар көп, спортту азырда эле машыгып жүрөт, жакшы балдар бар. Эми бир аз алардыга кандай десек, алардын бир аз шарттары туура келбей, ушундай спортту таштап кетип, ушундай учурлар көп болгон да. Шарт деген эми баягы эле акча да, акча маселеси, Акча маселеси ушундай. Сен ушул Кыргызстанга кетем деп ата-энеңе качан айттың, же алар сунушташтыбы? Ушул кандай ича жүрүп кетти? Кыргызстанга келген себеби алар сунуштады, ата-энем сунуштап окуу жайга киргизишти мени. Ошолор аркылуу келип калдым. Билим алсын деген турбайбы биринчи кезекте? Андан кийин бияктан спортту уланып кеткен турбайсыңбы? Сен Бишкекке келдиң. Ага чейин көргөн эмессиң да Бишкекте? Жок, ага чейин көргөм. 2017 келдим. Ушул Кыргызстанды көргүм келет деп бир кыялданып жүрчүсүң да? Ооба, Кыргызстанга. Анан кандай сезимдер болду эле бияка келгенде? Сезимдер деле болгон жок, эми жакшы эле. Башка мамлекетке келгендей эле болдуң да? Башка мамлекетке келгендей эле болдум. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатып ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Жерге талдан келип, анан Бишкекте эмне болуп машыга баштадың? Машыгуу эми залдарында эле табыш биринчи сага оор болчу керек. Ооба, мен Бишкекке келип, мисалы көчөлөрдү жакшы билбейт элем, анан каерде кандай зал бар экенин билбейт элем. Анан көчөгө чыгып зал издеп, ошо Аскарбеков Эрали агайдын баласы Эржигит деген бала бар эле. Ошо менен достошуп, таанышып, ал Манас университетинде окутту эле. Ошо Манас университетинде да кичинекей зал бар эле, ошо залга алып барды мени. Ошол жерде бир 2-3 күн тренировка кылдык. Андан кийин мени ошо Эрем спорт клубуна чакырды. Биздин өзүбүздүн залыбыз бар деп. Ошол жерге алып келди. Ошо Эрали агай мени тааныштырды. Ошол жерде таанышып, тренировка кылып, жаңы залга келгенде мен мисалы эч нерсе билишмесим да. Анан секин. Бул кайсы жыл ошондо? Бул ошо 2017. 2017 эч нерсе билишмесиң. Азыр рекордуң 8-0. Ооба, азыр 8. Ошентип тренировка кылып, секин, Куйга шүгүр азыр жакшы болуп калдым. Андан кийин ушул Ихлас клубуна өттүң болуш керек, Кайсыл машыктыруучуларды жолуктурдуң же сенин потенциалыңды, сен ушундай бир күчтүү, сенден мушкер чыга турган сезип, машыктыруучулар өздөрү тартыла баштадыбы? Кандай болду? Мен Ихлас спорт клубуна келгенде, Ихлас спорт клубунун машыктыруучусу Алым Насипов деген агай бар эле. Ал менен ошо жаңы келгенде Ихлас залына келип күрөшүп көрдүк. Ошо Алым Насипов деген тренер менен. Ал менен күрөштүк, ал айтты. Ал менен тааныштык, каяктан болсуң, каяктан келдиң? Айттым, ушундай жерге талдан келгем, ушундай. Молодец, жакшы күрөшөт экенсиң деп. Келечегиң бар экен деп айтты да мага. Ошентип ошо Ихлас спорт клубунда машыгып жүрүп, Ихлас спорт клубунда азыркы учурда эң жакшы байестер бар десем болот да. Мисалы Абдисалам уулу Кубанычбек, Адилет Нурматов деген. Мисалы азыр ошолор менен да күрөшүп, спарринг кылып, ошолор менен опыт алып, ошолор менен иштеп, азыр кыйла өстүм десем. Алар сага чейин эле машыгып, эми көрүп калганда профессионалдуу боец болуп калган. Чейин деле ошо жакшы лигаларда беттешип жүрөт эле да. Сага жардам берип турду анда. Андан кийин мен келгенден кийин алар мага өздөрүнүн советин айтып, мындай кылыш керек, андай кылыш керек деп айтып, мисалы көп нерсе үйрөттү.
Сен азыр беттештериңди көргөндө күрөшөсүң, хай-киктерди тебесиң, тизе менен да тебесиң, айтор кол менен да урасың, ошол оверхенд соккуларыңды көбүнчө байкап калам да. Сен негизи ошол күрөштү ошол баягы дзюдодон баштаганда бир база болгон экен да, күрөш базасы сенде. Ооба, мен ошол жакта бар эле менде. Мен жаш кезимден ошо күрөшкө кызыгып, күрөштөн жакшы деп болчумун да. Анан бул жакка келип, эремге келип только күрөштүк. Кедем баягыдай өзүбүздүн кызыгып күрөш бүткөндөн кийин кичине спарринг кылып көрөт элек. Андан кийин ихласка өткөндөн кийин ал жерде мисалы жакшы байстер менен спарринг кылып, канча опытный байстер менен иштесең, ошончолук өсөт экенсиң да. Ошо жакшы байстер менен иштеп, спарринг кылып, мисалы стойкам да азыр жакшы болуп калды да. Ихласта качандан бери башка баштадың ошондо, кайсы жыл? Ихласта 2019 келип бир 2,5 жыл болуп калды азыр. Ихласта. Жакында эле One FC менен дагы келишим түзгөнүң маалым болуп, бирок Мартин Нгуен менен беттешиң кайра болбой калды да, атмен болуп калды. Эмне үчүн ушундай болуп калды? Ооба, мен One FC менен контракт кылдык. Контракт кылып, мен Таиландка бардык. Таиландда Гамма өттү, Гамма турнири өттү. Чемпионат Азия. Чемпионат Азия. Ал жерде биринчи орунду алдым. Андан кийин Таиландда калдым. Таиландда калып, Пхукетке бардым. Таиланддын ошо Пхукет деген областына барып, Tiger Muay Thai деген зал бар ал жерде. Ошол жерде 3 айга жакын сбор өткөрдүм. Сбор өткөрүп жакшы формада элем. Анан менин менеджерим Марат Таке чалып калды мага. Чалып ушундай бой чыгып атат, кандай кылабыз деди. Айттым, мен макул, мен даярмын азыр. Форма жакшы. Тиги One FC-ден өзлөрү байланышыптырдан да? Ооба, ошондой болгон окшойт. Анан Мартин Нугейн деп айттым, эми ютубтан жазып көрдүм, бойлорун көрдүм. Бывший чемпион экен, One FC-нин 2-бестеги чемпиону экен, 66-70-де чемпион экен. Макул деп биз Пхукеттен Бангкокко келдик. Бойго Бангкокко келип, вес да норма болчу, баары жакшы болуп келип, ошо тилекке каршы бойго 2 күн калганда бойду отказ кылып койдулар да. Эми ал ушундай болуп калды. Алар эмне үчүн ошол беттешти артка алып койгонун билбей да калдыңар, себебин? Эми себебини мен билбедим. Ооба. Бир жаракаты бар экен деп айтышты, ал туура эмес маалымат. Ал туура эмес маалымат болду. Ооба, мен айтты, типа сенин ден соолугуң жакшы эмес экен. Анан мен бул жакка келип өзүм полный баягы текшерүүдөн өттүм, бар жогу жакшы, эч нерсе болгон жок. Алар ушундай кылып коюшту. Ал беттешти бир жума мурун берген болуш керек сага. Ооба, 6 күн калганда айтты да мага. Ага чейин бир дагестанец менен урушуш керек эле да, Мартин Нугейн. Ал соперниги травма болуп калып, анын ордуга заменага мен чыгып алдым. Ошол себептен бой кайра. Негизи ушул жалаң 0 менен келаткан мушкерлерчи өзүнүн рекордун сакташ үчүн мындай өтө бир оор беттештерди кабыл албайт да. Бир аз дагы өсүп алайын, бир аз дагы күчтөнүп алайын, анан кийин бир жарыла турган убакыт келет депчи. Анан сен корккон жоксуңбу Мартин Нгуен менен кабыл алып атканда мындай рекордун бузуп калбайбы деп? Жок, мен корккон жокмун. Себеби мен Таиландда UFC'нин чемпиондору менен спарринг кылып жүрдүм. Мисалы Петр Яндын спарринг партнеру болуп, ал да ошо беттешке даярданып атты эле. Ошого спарринг партнер болуп, спарринг кылып, мен өзүмдү жакшы формада элем да, мен өзүмдү жакшы сезип мындай. Ошо мен чыксам кууп жүрүп урайын. Ошол биз сен менеджериң Марат Бекмуратовдун айтканындагы жазганынбы, айтканынбы көрүп калдым да, же угуп калдым.
Петр Янды деле бир топ кыйнап койду деди да. Петр Яндын эми күрөшү анчалык бир жогорку деңгээлде эмес. Ооба, коргонуу жагы жакшы, акыркы учурда ал анчалык өзүн көрсөтө албай атат. Петр Яндын деңгээли кандай экен? Петр Яндын деңгээли өтө жакшы. Чын айтканда Петр Ян стойкадан жакшы, күрөшү да жаман эмес, күрөшү дагы жакшы. Бирок өзү мындай күрөшкө кызыкпайт окшойт, күрөш өзү атайын күрөшкө кирип Чабуулга барбайт. Чабуулга барбайт. Бирок защитасы жакшы. Петр менен мисалы жумасына 2 жолу спарринг кылып турат. 3 раундда, 4 раундда спарринг. Анын ошол спаррингтерде сен күрөшүп аттыңбы менен? Тейкдаундар ишке ашып аттыбы? Ооба, Петрду алып түшүп контроль кылып жакшы болуп атты. Анын эми ал ошол бокстан баштаган да негизи 8 жыл бокс менен машыгып жүрүп, мындай колдорунун соккулары өтө оор бекен, кандай болду ошол жагы? Ооба, колдорунун соккулары жакшы, өтө мындай технически жакшы экен да. Эми Петр Ян кыргызча түшүнбөсө керек, кичине сырлардан да сүйлөшүп алалы. Ал UFC мушкерин эми алып койсо боло турганын сезип калдыңбы же мындай болдубу бир ушул баланы ута алам дегендей сезимдер? Ооба, эми ал дагы бизге окшош адам да, мисалы ал кылганды биз деле кылсак болот. Мен ойлодум, ал эми типа бизди сезбесе керек дедим да, спаррингде мисалы. Өтө күчтүү да? Күчтүү деп ойлогом мен. Мен спарринг кылып көрдүм, спарринг кылып. Функционалкасы кандай экен? Жакшы, мындай толка темп берип алдыга иштейт экен да. Анан акыркы беттешин көрбөдүкпү биз Петр Яндын? Өзүн көрсөтө албай койду да, анан аягында бир жаракаты бар болчу деп да айтышты. Оң колу менен такыр соккуларды аз багыттаптыр депчи. Жаракаты негизи бар беле? Анан сен кандай бааладың анын акыркы беттешин? Ал биз менен тренировка кылып жүргөндө бойго даярданганда ал өтө жакшы эле, жакшы формада эле. Ал ошо весовкадан кийин жакшы восстановление боло албай калды. Ошол жагыны Ошол себеп болуп калды да? Себеп болду окшойт да. Ошо кышында ал жерде бүт жерден жакшы, мисалы Дагестандан, Чечнядан көп жерден келет экен да, жакшы байыстер. Мисалы UFC'нин байыстери, Bellator'дун байыстери, ONE FC'нин байыстери, бүт жакшы организациянын байыстери, бүт чемпиондор ошол жерде сбор өткөрүшөт экен да кышында. Бирок акыркы учурларда айтып калышты го, Тайгер Муайтайдан качыш керек экен, аяктын машыгуулары азыр жарабай окшойт деп Физиев да утулбадыбы? Эми аны кыргызстандыктардын баары эле каалады болуш керек. Анан Петр Ян да утулуп калды. Тайгер Муайтай бир туура эмес машыктырат деген кептер калппы? Ал калп го дейм. Себеп ар бир киши өзүнө зависит этет да ал жердечи. Эми ал жерде билбейм, мисалы мага жакшы болду. Мен өтө жакшы опыт алып келдим да ал жерден. 3 ай жүрдүң, 3 ай жүрдүм. Сен 3 ай Тайгер Муайтайда машыгып келбедиңби? Аяка кимдер менен бардың, кайсы каражат менен, ким колдоп алып барды ал жака негизи? Спонсорлоруң барбы дегеле? Мен Таиландка биз бая Гаммага бардык, Гамма чемпионатасы өттү. Ошо Гамма өзү алып барды бизди. Гамманын президенти Бабур Төлбаев, Ооба, Бабур Төлбаев. Ошол байке алып барды бизди. Өзүнүн эмесинин директору бар, Тудада жатакана аяк-баякты көтөрдү ошо Бабурларды. Анан ал жерде турнир бүткөндөн кийин мен биринчи местени алдым, анан Бабур байкеге чалдым мен. Бабур байкеге ушундай биринчи орунду алдым. Спонсор жок, кичине жардам кылышы, атайын ушу келдим Таиландка, ушул жерде бир ай сборку кетейин деп айттым дагы. Ал макул деп ал кичине жардам кылды. Андан кийин мен спонсор жок өз негизинен азырбач. Кантип ушундай бир чоң потенциалы чоң, алдыда келечеги чоң деп туралы, Алладан бардык Алладан эми. Анан ушундай мушкерде кантип демөөрчү табылбай атат? Же бардык демөөрчүлөр мындай күчтүү мушкердин спонсору уже бар болуш керек деп ойлоп атса керек?
Андай эмеспи? Андай эмес бирок эми билбейм, Кыргызстанда өзү спортсмендерди мисалы именно ушу ММА жагынан ушу спортсмендерди жакшы колдобойт дешимчи. Мисалы ушунча келдик, бизге бир спонсор чыккан жок. Эми өзүм бар эми ошо биздин машыктыруучу Алымбек Насипов кичине жардам берип турат ошо өзү. Жанагы айтып калбадыңбы буга чейин дагы? Таиланддагы сбордо мен Казакстандык, ошол Өзбекстандык мушкерлерди көрүп калдым депчи. Аларга колдоо чоңураак экен деп. Ооба, ошо Казакстан байстерине, Кыргызстан, Өзбекстан байстери мен чогуу жашап калдым ошо Таиландда. Мисалы аларда бир 2 бой, 3 бой өткөргөн, бирок алардын спонсорлору бар да, спонсорлору жакшы. Жакшы колдошот да аларды. Алар машыгуудан башка эч нерсени ойлобойт, Машыгуудан башка эч нерсе ойлобойт. Азыркы учурда сен ушул эми каражат табуу бир эле ушул беттештерден да, беттеште гонорарлардан. Ооба, ошол анан мен өзүм родной братаным бар, ал өзү Москвада иштейт. Ошол иштеп мага ошол спонсорить кылып атат да, азыр мындайча айтканда. Ошо стройкада иштеп, ошо зарплата чыкса Квартирада да жашайм деп калдың. Азыр негизи азыркы кымбатчылык заманда квартирада эле кымбат болуп атпайбы? Ал жагы кандай болуп атат? Кудайга шүгүр эле, азыр жакшы бар. Эми ошо Алла таалам өзү рызкыны берет. Ооба, бул маекти көргөндөн кийин эми Кыргызстанда негизи ММА'ды колдойм деген демөөрчүлөр жетиштүү деп ойлойбуз, ошентип үмүттөнөбүз. Анан чыгышы керек менимче. Жардам берейим дегенчи, анткени утулбай келаткан мушкерсиң. Анан кийинки суроо, Эйсейде мушташпадыңбы? Ал жакта эми Рамзан Кадыровдун уюму гонорарларды кандай төлөйт экен да? Жетиштүү эле төлөп аттыбы ошол жагы? Жакшы эле болчу, ооба, гонорар жакшы эле берет. Эми биз 1 бой, 2 бой өткөргөн, жаңы барганга мисалы бир аз азыраак берет. Анда экинчиден көрө. Эми 2-3 боюнда жакшы эле алдым. Анан кайра машыгууларга өтсөк, биздин бул маегибиз 1 күн мурда өтүшү керек болчу, бирок Раджапты ошол Алимардан Абдыкаров, Султан Жолдошбек уулу сыяктуу белгилүү мушкерлер чакырып спаррингке бизге жардам бер деген максатта чакырышыптыр. Альфа профиде машыгуу кандай өттү? Жакшы болду. Ошо Алимардан аке орозодон кийин беттеши бар, ошого даярданып атат. Ошол чабып айтып калды, канкелип кичине жардам берди. Ошого барып спарринг болду азыр эми постоянно ошо Алимардан менен иштеп ошого жардам берип атат. Жакшы болду спарринг. 5 раунд көрүштүк. Эми орозодо азыр жеңил спарринг. Анан кийинки келечегиң тууралуу кеп кылсак, эми бардык эле мушкерлер UFC'ни эңсейт болуш керек. Бирок ага чейин сен One FC менен да келишим түзүп калдың. Ал келишим үзүлө элекпи азыр? Келишим жок, үзүлө элек. Эми мен өзүм кыялданат элем да. Кыял кылат элем ушу келечекте мен да ошо бир эмеде бир чоң организацияда урушсам деп. Эми мен өзүм ниет кылам эми ошо бир UFC'ге жетсем деп. Кудай буйрса мен аракет кылып ошо UFC'ге жетем деген ойдомун иншалла. UFC'де сенин салмагыңдагы мушкерлер жөнүндө сүйлөшсөк, 61де биз жанатан бери 100 жолу кайталаган Петр Ян дагы бар. Андан сырткары Алжимейн Стерлинг, Генри Сехуда дагы ошол салмакка келем деп атат азыр. Сага бул салмакта аякта Умар Нурмагомедов дагы бар, сенин стилиңе жакыныраак болуш керек анын стили. Кимиси сага көбүрөөк стили жагат мушкерлердин? Мен өзүм жаш кезинде ошо Петр Янды көрүп баягы стойкадан уруп түшкөндөрүн көрүп Петр Ян жагат эле да мага стойкадан урушканчы. Анан ошо Петр Ян менен мен өзүм да иштеп калдым, мисалы
Башкасы Умар Нурмагомедовдуку жакшы азыр. Мисалы ал менен жакшы теп атат азыркы актерлерден. Күрөшү да жакшы. Негизи мушкерлер ар тарапта өнүгүш үчүн бир бокс ударкасын бир машыктыруучудан, экинчисин грэплингден, анан ар кайсы жактарга барып атпайбы? Сен кандай кылып атасың ушул жагын? Пока азыр биздин менде мындай стойкадан мисалы лапа кое бергенге тренер жок. Эми биз ошо Абдисалам Кубанычбек көбүнчө биздин залда өзүнүн башына өткөндөрдү айтып, өзүнүн насаатын айтып, ошо өзү билген нерселерди бизге үйрөтүү мисалы ушундай кылат. Ошо менен эле иштейбиз да көбүнчө. Ошонун айтканы боюнча. Анан кийинки суроо, жана бир суроону берем деп унутуп калыптырмын. Негизи жерге талда улакка аябай бир баа беришет деп окудум да. Улак номер 1 спорт депчи. Сен улак ойночу белең? Жерге талда мен улакка барат элем, бирок улакты мындай көрөт элем, бирок ойночу эмесмин да. Бирок ойногондор көп, Бирок ойногондор көп ооба. Бирок мына Кыргызстанда деле мына Манас аэропорту жакта ошо жерге талчылар көп да. Анан жылга бир жолу улак берип турушат. Анан былтыр барып улак чаптым ошол жерде. Ат минип ошол жерде улак чаптым. Өтө жакшы экен да, атка минип алып. Өтө жакшы. Негизи алдыда кийинки беттешиң азыркы учурда белгилүүбү же боло элекпи белгилүү? Кийинки беттеш пока белгисиз, эми Кудай буйрса орозодон кийин анык болот иншалла. Мушташсаң сен Кыргызстандын чегинен сырткары мушташасың ошондо, Ооба. Кыргызстандын ичиндеги уюмдарды эми өсүп аттап бүттүң болуш керек. Ооба, эми Кыргызстандын ичинде көйлө уруштум. Эми Кыргызстан чет жакка жакшы организацияларга урушсам деген ой бар эми буюрса. Урматтуу биздин катталуучулар, бүгүн биз Раджабали Шайдуллаев жеңил элек кыргыз мушкери менен маек курдук. Берилбей калган кандайдыр бир суроолор болсо, сиздер комментарийге жаза бериңиздер. Анткени бул акыркы маек эмес. Раджабали азыр өзү деле айтат болуш керек, сүйлөшүп турабыз да. Баарлашып турабыз. Кийинки эфирлерде ушундай бир маектерди дагы бергенге аракет кылып турабыз. Ал эми азыркы учурда биз Раджабалиге ийгилик гана каалайбыз. Кайсыл гана уюмга барба, келечегиң кандай гана өнүк койсун, жалаң жеңиштер менен эле жүрө бер. Бүгүн бизге келип маек куруп бергениң үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жалаң ийгиликтерди гана каалайбыз. Анан мындай көрөрмандарга кайрылып калсаң, Ассаламу алейкум кыргыз элим, баарыңыздарды ушул эек Рамазан айы менен куттуктайм. Ошо кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Сенин да орозоң кабыл болсун. Рахмат, Ражеп.